Бирок айрым өкүлдөрдүн билдирүүлөрүн жалпы коомдук маанай катары көрсөтүүгө болбосо керек. Мисалга, жеңил өнөр жай тармагындагылар бизге жеңилдиктер эмес, чек аралардын ачылганы кызык деп ушул жеңилдиктерден баш тартуу маселесин көтөрүп жатат. Буга башка бизнес өкүлдөрү эмне дейт? Биз бүгүн бул теманы Capital студиясында талкууламакчыбыз. Бул үчүн студияга Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмиль Үмөталиевди жана Лихпром ассоциациясынын директору Фархат Төлөгөновду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биринчи суроо Фархат сизге да. Мынакей ушул сиздер айтып атасыңар, биз ушул жеңилдиктерден эмес, биз үчүн чек аралардын ачылганы кызык депчи. Бирок ошол эле маалда бул жеңил өнөр жай тармагынын Бажы Союзга кошулууда бир топ кыйынчылыктар күтүп турганы дагы буга чейин өтө көп айтылып келген да. Ошол эле сырттан келген сырьёго бажы пошлиналарынын көтөрүлүшүнө байланыштуу бул канчалык биз атаандаштыкка турмуштук бере алабыз деген суроолор чоң суроону жаратып келбеди беле? Рахмат сурооңузга. Бул сиздер билгендей азыркы күндө официалдуу маалымат боюнча Кыргызстанда 150 миңден ашык киши иштейт бул тармакта. Көпчүлүгү 80%дан ашык бул аял зат, биздин эжелер, биздин карындаштар баягы эле. Анан кийин бул тармак өзү жалаң эле бюджетти түзгөн тармак эмес, бул социалдык мааниге ээ болгон тармак деп эсептейм. Ошол себептен мына 2-3 жылдан бери көп талкуулар болгон, көп тегерек столдор болгон, өкмөттүн деңгээлинде ушу 2 жылдын ичинде Казакстандан да, Россиянын оппозициясы да келип, алардын да ой пикирлерин укканбыз. Анан кийин сиздер айткандай жакында эле ушу май айында экономика министрлигинде чоң собрание өткөн. Ал собраниеде 70ден ашык ишканалардын жетекчилери чогулган. Ошол жерде биз ошо преференция жеңилдик жөнүндө суроо көтөрүп, бажы бирим бизге керекпи, керек эмеспи, чоң талкуу болгон. Ошондо биз бардыгыбыз бир киши каршы болгон жок. Ушу 70 ишкананын жетекчиси бардыгы макулчулугун беришкен. Бул Лихпром активтери болот. Ушу макулчулук берилген, эсептер болгон. Ушу кирсек кымбатташы мүмкүн. Ушу кездемелер Кытайдан келип аткан. Бирок чыдаса болот деп. Сиз 70 ишкана деп атасыз. Бул эми Кыргызстандагы баягы бутуна туруп калган ири ишканалар болсо керек. Ал эми ошол эле маалда мисалы үчүн жеңил өнөр жай тармагында бир топ ар кандай жолдор менен иштеген чакан цехтер бар да, алар ушул атаандаштыкка кантип турмуштук берет? Себеби биз бул нерселерди мисалы үчүн бул жеңил өнөр жай болбосо дагы Казакстандын башка экономикалык тармактарында бул мисалдар азыр эле ачык айкын көрүнүп калбады. Мисалы үчүн Россия тараптан демпинг болгону. Эми Россия жактан демпингин билбейм, кандай болорун. Бизде өз деле саясат боюнча ошо инвестиция керек деп атпайбы? Бизде промышленность жок да. Ошол себептен бизге бул жагынан инвестиция керек. Анан кийин айтып кетер нерсе, бул бизде чыгарылган 90%дан ашык биздин кийимдер бул баары экспорт болот. Ушу бажы биримдиги өлкөлөрүнө да, ушу Россияга, Казакстанга ушу 90%дан ашык биздин кийимдер экспорт болот. Бул экспорт уже канча жылдан бери ушу өлкөлөргө ташып жүрөбүз. Анан кийин биринчи ушу биздин кайрылуубуз ушу өкмөткө ушу патент системасын сактап калуу. Биз 2-3 сунуш кылганбыз. Ушу бажы биримиге киргенде бизге эмне керек деп. Биринчиси бул патент системасын сактап калуу. Бул ушу эң оңой салык системасы деп эсептейбиз. Мындай система Россияда жок, Казакстанда жок. Билесиңер, ал жакта бизнес ачыш үчүн канча деген документтер керек, канча деген проверкалар болот. Биз ушу биринчи сунушубуз патент системаны алып калышыбыз керек. Бизде 80%дан ашык биздин ишканалар ушу патент системасы менен иштейт да. Ошол себептен биз ойлойбуз, ушу салык системасы жардам бериш керек деп, ушу кичүү бизнеске деп. Бирок сиз билгендей, биз Бажы Союзга кошулгандан кийин Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын ошол Бажы Союздун шарттарына туруулаганга туура келет да. Демек, бизде бизнес жүргүзүү шарттары ошол эле Россия, сиз айтып аткан азыр мисал келтирген Казакстандын деңгээлинде болуп калат да. Эми бул жагын мен ойлойм, бул суроо мага эмес, бул өкмөткө болуш керек. Кандай кайсы мыйзамдар өзгөрүш. Чочулаган жериңер жокпу? Эгер ошондой бизнес жүргүзүү шарттары оп-окшош болуп калса, анда демек бул кошумча бир топ кыйынчылыктар жаратат деген коркунучтар жокпу? Мен билгеним бул салык мыйзамдары, салыкка тиешелүү мыйзамдардын баары бул өзүбүздүн ичибиздеги иштер да, өкмөттүн ичинде. Биз аны өзүбүз регулировать этсек болот. Өйдө көтөрүп, ылды түшүрүп, кээ бир салыктар алып коюп, кээ бирин кошуп коюп, бул өзүнүн ичибиздеги. Мен ойлойм, бул жакта кайсы мыйзамдар өзгөрүшү мүмкүн, ушу эл аралык договорлор өзгөрүшү мүмкүн, тиешелүү бажы биримдигине. Албетте ставкалар өзгөрөт. Мен ойлойм, ошо
бул суроого так өкмөт жооп берет болуш керек. Эмиль агай, мынакей Кыргызстан башында Бажы Союзга кирүү ниетин билдиргенде бир катар позициялар боюнча бул 2000ден ашык позициялар экен, жеңилдиктерди сураган. Анын ичинде бул негизги маселе Дордой кара суу базарларынын тагдыры болчу жана мигранттардын маселеси. Бирок ошол жеңилдиктердин баарынан азыр баш тартып, өкмөт башчы айтты, биз жеңилдик сурабастан бардык ошол башка өлкөлөр кирген шартта киришибиз керек деп. Буга чейин болсо Москва жеңилдик беребиз деген демилгесине ошол эле Астана менен Минск каршы чыгып келгени белгилүү да, окшош шартта кириш керек деп. Демек, бул кандайдыр бир экономикалык ушул жеңилдиктерден баш тартуу бул экономикалык жагдан негизделген баш тартуу болуп атат деп айтууга болобу? Жок, антип айтууга болбойт. Башынан эле жеңилдиктер өздөрү анча логикалык ишеничтүү болгон эмес. Деги эле жеңилдиктерди сурайбыз деген иш бул саясий маневр катары, популисттик маневр катары гана угулган. Анткени анын ишке ашары күмөн болгон дагы, анан кийин ал деги эле чындыгында эле кабыл алынбай турган шарттай көрүнгөн да. Ошентип бул чындыгында эле бүгүн ишке ашпай калды. Ал Бажы биримдигинин мүчөлөрү менен кабыл алынбай калды. Эми кеп Демек, бул жерде чечим Кыргызстандын өзүнөн эмес деп атасызбы? Өзүнөн эмес, бардык жагынан көрүнөт. Аны биз далилдей албайбыз, бирок өзүнөн эмес эле көрүнүп атпайбы? Анан кийин башынан эле ишеничтүү эмес болчу. Эми мындайда негизи башынан плюс деп аталган нерселер четинен акырын жок болуп кетип баратат да. Элди көндүргөн сайын плюс деп аталган аргументтери да өзүнөн өзү жоюлуп баратат. Мына жеңилдик сурайбыз, ошол плюс болот дешти эле, жеңилдиктер жок. Бирок жарым жолго кичине элди көндүрүп алгансыйт да, келтирипчи, макулдугун алгансыйт кээ бирөөлөрүн. Анан кийин машинелер кымбаттабайт деле. Азыр машиненин баасы баары бир кымбаттады. Эми анын шылтоосун ар кандайча түшүндүрүп атышат, баары бир кымбаттады. Жок, кымбаттабайт деген убадасы дагы. Иши кылып плюс болот, орчулуктар аз болот деген сөздөрдүн баары четинен унутулуп, бирок кагылып келатат да. Четке чыгып келатат. Ошондуктан биз бүгүн күбө болуп турабыз. Тез аранын ичинде эле плюстардын баары жоюлуп эле, бирок баягы минустары кала берип атат да. Ошондуктан бул Бажы биримдигине кирүү бул абдан коркунучтуу нерсе, оор нерсе. Биз элди ойго тушубуз керек. Эгерде өкмөт ошончолук эле убада берип деги чечимди аткарып атабыз десе, биз өзүбүз тарабынан өкмөткө көмөк кылышыбыз керек. Көмөгүбүз бул оорчулуктарды же болбосо кирбей коюу жолдорун дагы көрсөтүп, элди ойготуп алышыбыз керек, элди даярдап алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы өкмөт мүчөлөрү куундук кылып атат. Каршы сүйлөгөн кишини оюн эмес, өзүн сындап, кандайдыр бир коркутууларга барып, тиги конструктивдүү дискуссиянын ордуна мындай деструктивдүү мамиле кылып, баарын тең коркутуп, багындырып алганга аракет кылып атат кээ бир өкмөт мүчөлөрү. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Бул өзү көрсөтүп атат, биз Бажы биримдигинде соодалык гана утулуштарга, экономикалык гана утулуштарга барбастан, биз саясий дагы оорчулуктарга баш киргизип баратканыбызды. Мынакей, сиз жогоруда айтып өттүңүз, биздин продукциялар 90% бул Россия рыногуна чыгат деп. Бирок азыр ушул тапта Лихпромдун мына ошол чек аралар ачылсын деген сунушу дагы мен үчүн бир топ суроону жаратып атат. Дегеним, Лихпромдун продукциялары азыр деле ансыз деле Евразэстин алкагындагы келишимге негизделип, Россия рыногуна, Казакстан рыногуна эч тоскоолдуксуз чыгып жатат. Чек аралардын жабылганы бул реэкспортко тийиштүүлүү маселе. Демек, Кыргызстан азыр деле өзүнүн айыл чарба продукциясын жана жеңил өнөр жай продукцияларын Казакстандын Россиянын рыногуна чыгарып жатпайбы? Чыгара берсе деле болот да мындан ары. Албетте азыр деле чыгарып жатабыз, бирок силер өзүңөр уккандай мына акыркы айларда Дордой кара суу туруп калбады. Соода жок, чек ара жабылып калды деп. Эртең бизде ушундай болуп калса эмне болобуз? Жок, реэкспортко баары бир уруксат жок да Бажы Союзунун ичинде. Жок, азыр Дордой кыйналып атпайбы? Граница жабык деп, чек ара жабык, өткөзбөй жатат, оптовиктерди жибербей жатат, өткөзбөй деп. Туруп калдык деп, соода жок деп. Бул кыйынчылыктар эртең бизде ушундай болуп калса кандай болобуз? Эртең биздин чек араны жабып салса, сиде контрафакт бар экен, абдан көп экен көлөмү. Давайте у себя разберитесь деп бекитип койсо, анда кандай оокат болот? 150 000 киши кандай оокат кылышат? Биз ал жагын да ойлошубуз керек да.
Жогоруда Фархат мырза айтып өткөн маселеден улам да өкмөттүк өкүлдөр дагы эгер Бажы союзга кирбесек мына ушундай кыйынчылыктар болот. Россия тараптан мындай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, Казакстан тараптан тигиндей кыйынчылыктар болушу мүмкүн деген жүйөлөрүн келтирип жатпайбы? Ошондон улам суроода эгер ошол болочок союздаштардан кыйынчылык күтүп анан ошого союзга биригүүнүн өзү бул суроону жаратпайбы? Бул чоң суроону жаратат. Ошондуктан буга алданбаш керек. Буга чейин деле биздин эркин соода келишимибиз бар эле. Аны иштетпей бүгүн жаап атканы бул бир мисал. Экинчиси эртең жаап салат деген өлкө менен анда кандай кызматташкан же болбосо кандай бирге оокат кыла турган күчкө таянып атабыз биз. Эгерде ниети ошондой болсо, бүгүн жаап атса, келишимге карабастан эртең дагы жаап салат десе, анда кандай үмүт күтүп атабыз биз ал кызматташуудан? Бирок ошол эле маалда биз Россиянын рыногунан да баш тарта албайбыз да. Анысы деле иштеп атабыз, мындан ары деле иштей беребиз. Бирок азыркы айтылган сөз, биринчиден биз үмүтүбүз абдан күмөн да, таза себепсиз. Экинчиден, эгерде ал жер жабылып атат, анан кайсы бир ишканалар башка иштерди иштеп атат десе, бул жагынан жабылганда андан да коркунучтуу болор экенине биздин прагматикалык маркетингти тааныган илимибиз, тажрыйбабыз жетишпей аткансыйт, же болбосо бирөө бизди алдап аткансыйт. Анткени каймакты сатаардан мурда сүттү сатып алыш керек. Эгерде сүттү сатып албасаң, кайдагы каймагың? Ошентип биз бүгүн баардыгы тең билет, бул Лехпромдун деле өкүлдөрү айтып атат. Биз жанагы бажы тарифи бүгүн башка өлкөлөр менен 5 тариф болуп импорт кирип атса бүгүнкү күндө, эртең бажы биримдигинин 10дон ашык пайыз тарифи болот. Бул 2 эсе көбөйөт. Ошентип бажы бирим Лехпромдун өкүлдөрү өздөрү деле айтып атат, комплектующийлер, сырьёлор 15%га көтөрүлөт деп. Менин оюмча, ал 15%га көтөрүлбөйт, андан да көпкө көтөрүлөт. Анткени экономика деген бул так гана сан эмес, бул психологиядагы, бул инерттик көтөрүлүштөр болот. Бул ошол сырьё комплектующийлер асая түшөт. Бул кандайдыр бир шок, паникалар болот. Ошентип биз казактардын чакан орто ишканалары жабылгандай, бизде көбүнчө чакан орто ишканаларга басым жасап турабыз биз бүгүн. Ал орто чакан ишканалар жабылса, бизди анчалык түрөй турган аябай чоң ишканаларыбыз деле жок. Ошондуктан бизге оорчулук казактардыкынан дагы катуу тиет. Казактардын ишкерлеринин делегациялары келип атат. Бирөөнүсү дагы биз жыргап атабыз, биз уттук, таптык дегени жок. Баары тең кемчиликтерин гана айтып атат. Бүгүнкү күндө алардын талабын президенти дагы угуп, ошон үчүн бүгүн тиги Лукашенко, Путин, Назарбаев жолуккан жерден көбүрөөк өздөрүнүн талабын коргонуп калышты азыр Казакстандын президенти жана Белоруссиянын президенти. Анткени минустары ушул жылдардын ичинде аябай эле ачык эле көрүнүп кетти. Өкмөт айтып атпайбы, мисалы үчүн биз эми анча-мынча белди бекем бууп чыдап койсок, андан кийин байгыл биз мунун жемишин көрүп баштайбыз деп. Балким чындыгында ошондой жагы да бардыр. Биринчиден, жемишин көрө албайбыз, анткени биз аябай аз рынокко кошулуп атабыз. Дүйнө жүзүндө 200гө жакын өлкө бар, бажы биримдигинде болгону 3 эле өлкө. Эгерде 3 өлкөнүн бирөөнүсү аябай чоң десеңер, анда көрсө дүйнө жүзүндөгү калктын 100%-нын бажы биримдигиндеги эли 2%-дан азын түзөт экен. Биз 98% дүйнөлүк элге далыбызды көрсөтүп атабыз. Аны менен бирге, эгерде экономика, рынок десек, кимге кошулуп, кайсы жерге сатабыз, кайсы жерден байыбыз деген үмүтүбүз болсо, анда бажы биримдигинин экономикасы көрсө, дүйнө жүзүнүн экономикасынын 5тен аз пайызын түзөт экен. 95%-нан көбү бажы биримдигинин сыртында биз алардан чектелгени турабыз. Азыр ошол 5%га кошулабыз, 2% эл менен 5% экономикага кошулуп, биз 98% элден жана 95% экономикадан чектелип калып атабыз. Бирок 98% экономикага азыр деле чыга албай атпайбызбы? Дегеним, мисалы үчүн биздин ошол эле товарлардын сапаты деген чоң маселе бар. Керек болсо лабораторияларда жок. Демек, бул маселелерди Кыргызстан бажы союзга кошулса да, кошулбаса да чечиш керек деген бар да. Биринчиден, ушунча жылдан бери ошол лаборатория деген техникалык, инновациялык маселелердин баарын бизге бажы биримдигинин мүчөлөрү жардам берген эмес. Мунун баардыгын тең бизге батыш өлкөлөрү, Жапон жана Европа, Германиялар жардам берип келген ушул күнгө чейин. Бул
биринчиден. Экинчиден, биз оокат кыла албай атабыз деген сөз дагы факт эмес. Анткени мына кече эле мен Оштон Гуля деген кызга жолугуп келдим. 10 жылдан бери Кытай менен кызматташат экен. Бүт үй бүлөсүн жана Жалал-Абад, Баткен, Ош көп тегеректерде көп инвестициялык иштерди аткарып, көп ушу бажы биримдиги эмес, башка өлкөлөр менен өзгөчө Кытай менен көп соода кылып, көп өнүктүрүү ийгиликтерге жетишиптир. Таластан ишкерлер абдан оор нерселерди күтүүдө. Анткени Таластагы жашаган 240 миң адамдын бүгүнкү күндө жылына 200 миллион кирешеси фасоль аркылуу экен. Фасоль соодасы бажы биримдигинин мүчөлөрү менен эмес, башка өлкөлөр менен. Жалаң гана Түркия эмес, Европага чейин кирип барышыптыр. Сербия, Албания, Таласты гана эмес, башка региондорго дагы, Кеминге, Чүйгө, башка региондорго дагы өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, азыр ошол көбүрөөк күчтөрдү топтоп, Кыргыз Республикасынын ошондой агро жаңы маданияты менен жаңы рыноктарды өсүүгө жолдорун таап алышыптыр. Эми эгерде биз бажы биримдигине кирсек, анда импорттук, экспорттук чектөөлөрдүн аркасынан биринчи ирет ушу Талас региону аябай оор акыбалга дароо түшүп калганы турат. Бара-бара аны байлар анча-мынча эле сезет. Бирок бюджетте жашаган адамдар сөзсүз түрдө тез арада оорчулуктарды күтүшөт. Фархат мырза, мынакей Лихпром үчүн дагы азыр чоң суроону жаратып турган, бул Бажы Союзга киргенден кийин биз товарлардын стандарттарын кантип аныктайбыз деген маселе болсо керек. Биринчиден бизде кийимгече эмес, тамак аштын дагы сапатын аныктаган лабораториялар жок. Бул ошол Бажы Союздун регламентинде көрсөтүлгөн шарттарга ылайыктап да. Ал эми Кыргызстан болсо 2015 жылдан баштап киребиз деп атат. 2015 жылга бир ашып кетсе 90 күнгө жетпеген убакыт калды. Ошол убакыттын ичинде лабораториянын баарын даярдаганга Кыргызстандын каражаты дагы убактысы да жетеби деген маселе болуп атпайбы? Бул абдан туура суроо дейм. Ушу бажы биримди киргенде бизде эң биринчи кыйынчылыгыбыз бул ошо тех регламенти менен чыгып калышы мүмкүн. Биз ушу бажы кичинекей балдарга, чоң балдардын тех регламентин баарын окуп чыкканбыз. Биздин ишканалар азыркы учурда бул тех регламентке даяр эмес. Бирок өзүнүн эрежеси бар. Ушу тех регламент примат эткен да, кабыл алыш. Бул бажы биримдигине биз киргенден кийин 2 айдын ичинде биз план мероприятия түзүшүбүз керек. Тех регламент боюнча по внедрению. Биз азыр тех регламент жарабаган менен биз бажы биримдигинин мүчөсү эмеспиз. Биз ал жака өзүнүн өзгөртүүлөрдү киргизе албайбыз. Биз ошол киргенден кийин 2 айдан кийин план мероприятий по внедрению да тех регламент киргизүү боюнча. Ошол жерде биз анан кийин киришибиз, өзүнүн сунуштарыбыз, кайсыга биздин ишканалар даяр, кайсыга биздин ишканалар даяр эмес. Кечиреңиз, бул жерде дагы бир суроо да, мисалы үчүн ошол сунуштар канчалык эске алынат деген маселе болуп атпайбы? Башында мына жеңилдиктер жөнүндө айтылган, азыр болсо жеңилдик деген маселе өзүнөн өзү чыгып калды. Ошол сыяктуу эле сунуштар кабыл алынат деп туруп анан Бажы Союзга киргенден кийин сунуштар таптакыр эске алынбай койсочу? Эми бул тех регламент деген бул дүйнө жүзүндө бар, бүт жерде бар эле нерсе да. Буну биз каалайбызбы, каалабайбыз, биз буну кабыл алышыбыз керек. Жок, керек. Евросоюздун тех регламенти мындан өтүп кеткен да, требованиясычы. Биз ал жакта даже мечтать этпей эле койсок болот. Кыялданбай эле койсок болот. Ошо Евросоюзга апарабыз депчи. Ал жактыки таптакыр требованиясы күчтүүрөөк. Биз хотя бы элементарный нерсени ошону үйрөтүшүбүз керек, өзүнүн ишканаларды көтөрүшүбүз керек деңгээлден. Ошо погребте турган, подвалда турган ишканалардын баарын чыгарышыбыз керек. Албетте, Бажы Союздун рыногун гана эске албасак деле, дүйнөлүк жалпы рынокду эске алганда деле бул сиз айтып аткан шарттар тех регламентке тууралуу албетте керек. Бирок мына ошого даярдык деген маселе кандай болуп атат? Себеби кечээ күнү мынакей айтып атат экономика министри Темир Сариев, инвесторлар азыр ушул лаборатория салганга акчаларыңарды салгыла деп. Бирок эми ал кайсыл инвестор келип кандай лаборатория кылат, же ички инвесторлор акчасын салабы азырынча белгисиз. Өкмөттүн өбүзүндө буга акча жок да. Мына маселе ушунда болуп атпайбы даярдыгында? Эми бул мен ойлойм бажы биримдиги менен акылдашып, макулдашып анан киришибиз керек да. Акча жок болсо, бизде лаборатория даяр болбосо, анда бизден суроо болбош керек. Тех регламент боюнча. Аларды орустар суроо болот да кошулгандан кийин. Ошо эми азыркы мен билишимче акча бөлүп беребиз атпайбы? Ошо постторду жаңыртабыз, лаборатория жаңыртып беребиз деп. Ошо акчага отургандан кийин баары кирген, мен ойлойм ошону биз киришибиз керек деп. Же биз кирип кетсек да, анда бизден суроо болуш керек. Бизде жок, биз даяр эмес, биз ачык эле айтып атпайбы?
Эми андай болбосо керек, кошулуп алгандан кийин андай силердин шартыңарга карайлы деген. Демек сиз айткандай биринчиден ошонун баарын даярдап алыш керек эле да. Бул сиз айтып аткан акчанын маселеси дагы азыр белгисизирээк болуп атпайбы? Себеби Россиянын өзүндөгү экономикалык абалга байланыштуу жана ошол айтылган сумма келеби, келбейби деген. Мисалы үчүн өкмөттүн да так мөөнөт боюнча жообу жок болуп атат бул боюнча качан келет деген. Өкмөттүн жообу жок болсо менде каяктан жооп болмок эле. Мен ойлойм ушу сүйлөшүүлөрдү Россия менен биздин өкмөт жүргүзүп атат. Алар жакшылап билиш керек. Кайсы убакта канча которулат? Мен андай суроолорго жооп, мен ойлойм бул суроо өкмөткө деп. Жок, бул суроону берип атканым, демек ошол силерге окшош кызыктар тараптар, бул Илих Буровым жана башка кызыктар тараптар ушул нерселердин баарын тең азыр алдын ала өкмөткө бергени туурадыр балким. Кийин кеч болуп калып элек дегеним. Эч көтөрбөй. Бериш керек. Жеңилишенип бериш. Баарын жаңыртып, мен оюмча колдобой кичине эгерде биз өкмөттү кооптондуруп турсак, мына ошондо биз өкмөткө жардам беребиз. Эгерде биз элгиди ойготуп турсак, эгерде биз оорчулуктарын, кыйынчылыктарын ачык көрсөтүп турсак, мына ошондо өкмөттүн маневру болобу, же болбосо кичине көбүрөөк даярданабы, биринчи ирет эл көбүрөөк даярданыш керек. Ошон үчүн жөн эле ура деп эле колдой бербей, кошоматчылык кылып, кичине бардык талаптарын ачык айтып, ачык көрсөтүп, кошулабыз деген тараптагы өкмөттөн көбүрөөк сураш керек маселелерди. Жок, кошулбаганыбыз оң болот деген биз тарап ого бетер биз көбүрөөк оорчулуктарын, кыйынчылыктарын, минустарын көрсөтүп турушубуз керек. туура. Орустар айткандай шапка закидательство болбош керек да. Чоң рахмат талкууңарга. Кандай болгон күндө да Кыргызстан ушул суроолорду көбүрөөк көтөрүп, кыргызстандыктар талкууларды көбүрөөк уюштуруп турса, балким Кыргыз өкмөтү кандайдыр бир утуштар менен кошулуп калат деп үмүттөнүп туралы азырынча.